Кыргыз тилинин укуктук макамга ээ болгонуна 30 жыл толду. Бүгүн ага карата Жалал Абад областык Барпы театрынын алдындагы аянтта майрамдык салтанат өткөрүлдү. Ага шаар мэри Мураталы Тагаев, шаардык кеңештин төрагасы Айбек Жолдошов, улуттар диаспораларынын өкүлдөрү жана кала тургундары катышты. Алгач жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тил байрамы менен жалпы катышуучуларды куттуктады. Иш-чарада улуттар диаспораларынын өкүлдөрүнүн арасында кыргыз тилин даңазалоо максатында өткөрүлгөн ыр кесе кароосунагы жыйынтыкталды. Анда биринчи орунга Өзбек маданий борборунун өкүлдөрү ээ болушту. Мындан тышкары каладагы мектеп жана жогорку окуу жайлардын алдыңкы кызматкерлери Кыргыз Республикасынын кыргыз тили коомунун ыйык тили төш белгилери менен сыйланышты. Саамалык кыргыз тилин даңазалаган ыр күүлөр менен коштолду. Эске салсак, өлкөбүздө 1989 жылдын 23 сентябрында Кыргыз ССРнин мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамы кабыл алынган. Мына ушул күндөн тарта кыргыз тили укуктук макамга ээ болуп, жыл өткөн сайын анын колдонуу чөйрөсү кеңейип келет. Өзбек улуты болсам деле өзбекче ыр анча аткарбайм да. Ошол окуп жүргөн кездерден баштап ушул кыргыз ырларын ырдап жүрөм да, жакшы көрөм. Башка улуттун эмелер өкүлдөрү деле ыр кеселерде өтө жакшы ырдап ушул маданий борборлордун эмелерин, ыр кеселерин жакшы өткөрүштү. Азыркы учурдагы жаштардын, балдардын, мектеп жашындагы балдардын, мектепте окуган балдардын кыргыз тилине, эне тилине болгон каалоосу, кадырлоосу, сүйүүсү күчтүү деп айта алам. Көп улуттуу мамлекетибизде ар кайсы улуттун өкүлдөрү балдарын окутуп, билим тарбия берип келип атабыз. Биз жалпы мугалимдер жамааты кыргыз тилинде сүйлөп, ой жүгүртүп, өз оюн айтып, көркөм окуп, манас айтып, дастан айткан окуучуларыбыз абдан көп.